Амансыздарбы? Бүгүнкү жаңылыкта мыйзамсыз байыган сот, президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы жана бийликке ишенбеген эл. Анда кеттик. АКШнын президенти Джо Байден ант бергенден кийин эле 20 январда экс-президент Дональд Трамптын алып барган саясий демилгелерин жокко чыгарып, бир катар жарлыктарга кол койду. Алар Дональд Трамп учурунда калкынын көбү мусулмандар саналган мамлекеттердин жарандарына визалык чектөөлөр киргизилген. Кыргызстан, Сирия, Иран, Ливия жана башка 10дон ашуун мамлекеттин жарандарына иммиграциялык виза киргизилген. Ал чектөөлөр жокко чыгарылды. Мындан тышкары АКШда глобалдык климатка байланыштуу Париж келишимине кайра кошулсун, дүйнөлүк саламаттык уюмуна мүчөлүгүн жандандырылсын, Мексика менен чек арада дубал куруу иши токтотулсун деген чечимдерге кол койду. АКШнын президенти ант берди. Эми биздин президент качан ант берер экен? Ооба, биздин президент. Себеби БШК президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын жарыялады. Жалпысынан 3.563.574 шайлоочу катталып, анын 1.395.513 киши шайлоого келген. Ошондо шайлоочулардын 39,16% добуш берген болот. Анын ичинен талапкер Садыр Жапаровго 1.105.248 шайлоочу добуш берип, ал Кыргызстандын президенти болуп шайланды. Калган талапкерлерге 7% жетпеген добушка ээ болушканын Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий маалыматында көрсөтүлгөн. Буйруса, жаңы шайланган президентибиз элдин бийликке болгон ишеничин кайтарат деген үмүттөбүз. Буга чейин ишеним жеке менин оюм боюнча жок болчу. Бирок Статком кыргыз бийлигине элдин ишеними азайып кеткенин сурамжылоонун негизинде аныктап чыгарышты. 2020 жылдын экинчи жарымында калктын бийликке болгон ишеними мурдагы жылга салыштырмалуу төмөндөп кеткенин Улуттук статистика комитети билдирди. Изилдөө былтыр декабрь айында уюштурулуп, 18 жаштан 75 жашка чейинки жалпысынан 3600 жаран сурамжылоодо өз ойлорун билдиришкен. Натыйжада аткаруу бийлигинин, Бишкек ош шаарларынын мэриялары, областагы өкмөттүн өкүлдөрүнө жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердигине калктын ишеними индекси 26 балл болгон. 2019 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу калктын бийликке болгон ишеними 2,18 баллга төмөндөгөн. Албетте, элдин ырыскысына кол салып, жеп ичип жатса, анан кантип ишеним болсун? Жада калса, баарына калыс болчу соттор дагы мыйзамсыз байыган деген берене менен кармалып жатса, анан кайдагы ишеним? Парламентте депутаттар Жогорку соттун судьясы Камил Осмоналиевдин ишин карап, аны кызматтан четтетишти. Жогорку кеңештин маалымат кызматы Жогорку соттун судьясы декабрь айынын аягында камакка алынып, жана УКМК аркылуу эсепсиз байлык топтоп, мүлккө мыйзамсыз ээ болгон деп шектелгени айтылган. Ал эми ошол кезде УКМКнын маалыматы боюнча тиешелүү киреше булактары жок болсо дагы ал көптөгөн кыймылсыз мүлк сатып алган. Алардын арасында VIP шаарчадагы элиталык үйлөрү, алдыңкы курулуш компанияларынан батирлер, Ысык көлдүн жээгиндеги пансионаттар, коттедждер, сода борборлорунда коммерциялык объектилер жана люкс класстагы автоунаалары бар экени далилденген. Булар декларацияда көрсөтүлгөн эмес. Жакын туугандары Түркия, Азия жана АКШнын курорттук аймактарына байма-бай каттап турганы да далилденген. Бүгүн 21 кылым, 21 жыл, 21 күн. Бул өзгөчө күндүн жаңылыктары ушулар болду. Аманчылыкта көрүшкөнчө жакшы калыңыздар.